Кыргызча сүйлөйбүз. Комуз жеткен адамды биз ким деп айтабыз? Комузда. Комуз кайта? Комуз айтты. Комузду четкен адамдын аты ким болот? Билбейт, ой жок. Мирбек Атабек. Кыргызы на ат катат. Түгүдүк азаматтар. 31 августта. Жаңы жыл. Бе, Эзге күнү. Кыргыз урушуп эмнени талашкан алар? Юрта. Какого вы сказали? 10? Он фо... Торт. Женственная компания. Юрта. Эбедиңер Чикаго Кыргызстандын 8-чи областы туурабы? Америка почти Да. Кыргызстан. Азаматсыз. Кыргыз Kid Show USATV Cages пракчасынын жаңы программасы Америкада жашаган кыргыздардын балдарынын жана кыргыз тили тууралуу болмокчу. Анда эмесе баштайды жана коноктор менен таанышайлы. Саламатсыздарбы? Менин атым Айлин, мен 10 жаштамын. Мен Кыргызстанда төрөлгөм. Азыр мен Америкага Чикаго жашайм. Мен Ivy Hall Elementary School окуйм. Менин жакшы көргөн сабагым бул физика. Саламатсыздарбы, мен атым Салман, мен 9 жаштамын, мен Кыргызстандан төрөлгөм. Азыр болсо Чикаго Иллинойс жакта жашайм. Мен мектебим Hyde Elementary School. Мен жакшы көргөн сабагым lunch, recess and math. Саламатсыздарбы, менин атым Даткайым. Мен Кыргызстанда Бишкек шаарында төрөлгөм, ал жерде чоңойгом. Анан Америкада 2015 жылдан бери жашайм. Чикагода 4 жылдан бери жашайм. Анан мен IT тармагында специалист болуп иштейм. Анан өзүм жеке ишкермин. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Көңүлүңүздөр кандай бүгүн? Маанай жакшыбы? Ооба. Кандай келип болуптур? Баары жакшыбы? Жакшы. Хорошо. Кайсы жактан келесиздер? Мен Buffalo Grove шаарында жашайм. Бул жерден 10 минут машина менен жетсе болот. Анча деле алыс эмес, жакын. Чикаго. Чикагонун чекесинде suburb деп коет. Бул деген как кичинекей айылга окшош жер да. Хорошо, жакшы. Сиз кайдан келдиңиз? Мен Кыргызстанда келдим. Бул Америкада кайсы жерде жашайсыз? Buffalo Grove. Buffalo Grove'да жашайсыз. Кошуна болобуз экөөбүз. Жакын жашайбыз. Азаматсыздар, жакшы экен. Сиз кайсы жерден келдиңиз Чикагодан? Чикагодан, Кыргызстандан, анан Чикагодо. Жакшы, кубанычтабыз сиздерди бүгүнкү студияда келип отурганыңыздарга, барыңыздарга рахмат. Хорошо. Бүгүнкү максат биз чогулуп отурганыбызды бул кыргыз тили. Кыргыз тилин популяризациялоо, кыргыз тилинде сүйлөө. Бүгүн максималдуу түрдө аракет кылабыз кыргыз тилинде сүйлөп. Сөздөрдү таппай калсаңыздар, эч кандай проблемасы, маселе эзи жок. Да, орусча, англисче айтып, аны кайра которгонго аракет кылабыз. Же болбосо аналогун табабыз, туурабы? Биринчи турдун аты бул эмне? Бул оюндун эрежеси боюнча, бул орто жерге келген сүрөттөрдү кимиңиздер биринчи таап кыргызчасын, кыргызча атын таап туруп коңгурону бассаңыздар, ошоңуздар жооп бересиздер. Хорошо. 2, 3. Сен? Салман. Бул эмне? Тандын? Кыргызстандын Области. Нет. Кыргызстандын Мамлекеттик? мамлекеттик Кыргызстандын мамлекеттик? Шарта. Картасы. It's a Kyrgyz map, да? Бул эмне? Бул эмне? Какой? Женская колпак. Женский колпак. Кыз колпак. Кыргыз колпак. Бул эмне? Салман? Женственная колпак. Юрта. Бул деген мен кичине жардам берейин. Бул деген аял затынын кыргыз элгерки Колпак. баш кийими болот. Баш кийим. Аракетчилик экен. Аракетчиликке берекетчилик. Колпак. Bunun adı ne bu? Мунун аты элечек болот. Бул деген эмне? Bu ne? Подушка. Тушок. Зазаматсыз тушок. У меня дома есть тушок. Да, тушок. Вот, тушок. Тужик у всех есть. Тушок, да, тушок. Bu tuşok ne var? Жасап. Ya da Да, tuşok ne? Сидеть. Oturat. Отурат. Aha. Bu töşöktөрдүн айырмачылыгы эмнеден?
Эмнемиз менен айырмаланат кыргыз төшөгү америкалык төшөктөрдөн? Түн? Не, Универсал. Да, универсалдылыгы да. Да. Буга отурса болот, жатса болот, отуруп ырдаса болот, ыйласа болот, да. И аябай жумшак келет, а? Туура. Азаматсыздар. Бул деген эмне? Комуз. Ооба, бул деген кыргыз улуттук аспап, музыкалдык аспап болот. Комузду черткен адамдын аты ким болот? Мирбек, ой, жок. Мирбек Атабеков, бизде комуз. Комуз черткен. Мен өзүм айттым, а? Комуз черткен адамды биз ким деп айтабыз? Комуз ата. Комуз ата, либо Комуз тайта. Комузчу дейбиз, да? Комуз черткен адамды комузчу дейбиз. Да, азаматсыңар. Бул деген Эмне? эмне? Талас. Ой. Талас. Ага. Я забыл. Жакшылап карагыла. Жакшылап карап. Бул эмне? Намаз. Жок, не. Жакын, бирок. Я знаю. Муну кандай себепте колдонушат? Эмне үчүн колдонот муну? Бунун функциясы эмне? Бул предметтин функциясы эмнеде? Pray. No. Because Да. Намаз окулганан. step in the Step. Ага. Ооба. Буну кай жерден көрсөк болот? Туалет. Үйдөн туалетке салынбайт, да? Бул сыйлуу жерге коюла турган, да? living room. Living roomда коюлат, Ооба, азаматсыз. ооба. А living roomда турган бул буюмдун аты эмне? Там обувь вставляют, да? Жакын, жа. Бирок бул сыйлуу, да? Туалетке бут кийим койгонго болбойт. Койсо болот, бирок койсо болот, бирок сыйлуу жерге коюлат көбүнчө, да? Сыйлуу жерлерге. Ага. Бунун аты эмне деп ойлойсуздар? Сыйлуу. Да. Эгер жардам керек болсо, анда экөөңүздөр тең датхайым айым жардам бериңиз дегиле. Жардам берейинби? Жардам керекпи? Өзүңөр табасыңарбы? Анда кичине айта кетсем, муну Эмнеден жасайт датхайым айым? сабап туруп, койдун жүнүнөн кайнатып, сабап, муну чогултуп, анан колу менен быштап мындай орочу. Я знаю, Биздин но апалар. я забыл, Как что это будет? называется. Англисче, орусча айтпай, Ну, с аракет первого кылып. на Т начинается, да? Жакын. Биринчи тамгазын айтып коюңуз датхайым айым. Ходёр. Ша тамгасы, ша тамгасы. Ш тамгазы. Хорошо. Мейли, бул бир аз орурак экен да, датхайым айым айтып койсун да, угуп алгыла. Бунун аты Деген шырдак. шырдак. Да, турциялык коверлор бар да, американский коверлор бар, но бирок шырдак эмнеси менен айырмаланат алардан? Pattern. Здесь специально такие shape, pattern, да? Да. То есть, нези менен? Оймо чиймелери менен да. Бул эмне? Кыргызстан флаг. Туура. Азаматсыздар. Кыргыз Республикасынын туусу. Туузу да, туузу деп айтылат. Хорошо. Салман, бул туу эмнени түшүндүрөт бул туу? Бул жерден эмнени көрүп турабыз? Тууда. Юрта. Бозой. Боз үйдүн юрта. Боз үйдүн эмнеси болот? Түндүгү да, түндүгү бар экен. Бул жерде канча эмеси? 40 эмеси улучу бар, э? 40 эмнени түшүндүрөт? There was a story, Kyrgyz. Там 40 девушек, они дрались. И... 40 кыз урушканбы? Да, 40 кыз урушкан. Азаматсыздар, жаңы история, мынтип кыргыз тарыхы жаңыдан жазылып башталды. 40 кыз урушуп, эмнени талашкан алар? Юрта. Манас атабыздын жүрөгүн талашкан да. Манас атабыздын алден мистер Мира болгон, Манас ата ошол жерден кыз тандашкан, туурабы? Айсынын оюңуз боюнча эмне дейсиз? 40 эмнени түшүндүрөт? Как она же? Так же, да? Азаматсыздар. Бул эмне үчүн кызыл? Көк эмес, сары эмес, жашыл эмес. Кыргызстан флаг кызыл, республикасы кызыл. Кыргызстанда потому что кызыл адамдар жашайт, туурабы? Азаматсыздар. Кыргызстандын тарыхы жаңыдан жазылууда. Курут. Азаматсыз. Салман, сиз эртең менен курт жеген жоксуз го? Эртең менен курт жеп келгенсиз го айелин? Да? Ошон үчүн аябай ыкчам катышып жатасыз. Салман, эмне кылыш керек экен? Эмкеде курт жеп келиш керек экен. Эртең кылыш үчүн азаматсыз. Менин иним курут жейт. Курт жейби? Айкын Айдин. Да? Азаматсыздар. Куртту кайдан алып келесиңер? Кыргызстанда my атас досум курут сюда. Алып келет, салып жүрөт экен нерселерге да. Курут эмнеден жасалат, Салман? Сүттөн жасалат. Сүттөн башка эмне кайсыл ингредиенттер кошулат курт жасаш үчүн? Мука.
Ал тиги башка улуттардыкы. Соль. Соль это бизде кыргызча туз, да? То есть бизге сүт керек экен. Сүттөн жасалган негизги ингредиент эмне бул? Сүт эмес, сүттөн эмне алат? Сүзмө алат, да? Сүзмө алат. Сүзмөгө туз кошобуз. Анан кийин кандай кылып жазасыз? Бул формаларды кайсыл формада бул? Circle. Circle или Круглый. круглый? Бул тоголок, да? Тоголок болот. А бул тоголок форманы алыш үчүн кантип жасайт, билесиңерби? Техникасы эмнеде? Кантип? Форма? Да. Кыз кантип тоголок кылып жасайт? Кол менен же бут менен же колтук менен, а? Жок. Колтук менен жасабайбы? Кинолордон көрүп колтук менен жасайт го? Дейт. Азаматсыздар. Қалпақ. Азаматсыз. Я знала. Қалпақ, Я азаматсыз. хотела сказать, что я специально ему дала. Хорошо. Шанс. Сіздің ойыңыз бойынша Элин, бұл қалпақ. Қалпақ, менде тұрған қалпақ. Қалпақ эмнеден жасалады? Ткань. Тканьдан. Бұл тканьның аты эмне? Бұл кыргыз ткани, да? Билбейм. Билбейм. Азаматсыз билбейм. Шырдактай эле жасалат. Шырдак? Шырдакты айтып кеттим эле го. И ошондой эле жасалат да. Хорошо. Бұл кыргыздардын қалпағы. Буну эмне үчүн жакшы көрүшөт? Той. Тойго кийгенди жакшы көрүшөт, азаматсыз. Бул қалпакты кайсыл жакка ишо кийип барсак болот? When someone is marrying. Окей, той, үйлөнүү тоюна, да? Үйлөнүү үлпөт тойго кийип барсат. Салман, сен көбүнчө кайсыл жакка кийип барасың? Боз үйгө. Боз үйгө кийип барасың? Юртага. Юртага кийип барасың, азаматсың. А боз үйдө эмнеге кийип барасың? Боз үйдө эмне болот атат? Там, Кыргыз Республика. Кыргыз Республикасынын эгемендик күнү майрамдалып жатат, да? Майрамдарга кийип барсак болот экен бул калпактарды. Тойго, майрамдарга и кайсыл жакка дагы жана? Юрта. Юртага кийип барсак болот экен, конокко, да? Конокко кийип барсак болот. Азаматсыңар. Бул туура жооп тура болдубу? Ооба, туура жооп болду. Салман, сизге 1 упай. Азаматсыз. Салманга кол чабуулар. Салман жигит малы, азаматсың. Бозой. Ага, туура. Бозой. Бозүй. Кыргызча сүйлөйбүз. Юрта, азаматсыз. Салман, сиз айткан бозүй да бул да? Англисчеси, орусчасы юрта болот. Азаматсыз, сиз дагы туура айттыңыз. Бул жерден сиз 0,5-0,5тен берсе керек, упайлардан. Бул эмне үчүн кыргыздарда бозүй аябай маанилүү? Бул дом. Бул дом. Үй. Үй? Эмне үчүн бозүйдө жашашкан? Эмнеге? It was like good. Жакшы. Эмнеси жакшы болчу? Бунун эмне үчүн кыргыздар кирпичтен жасалган, ылайдан жасалган тамдарга жашабай, бир гана боз үйдө жашап жүрүшкөн. Жашангы же тойлордо жашап. Тойлорду өткүзгөнгө ыңгайлуу, да? Азаматсыздар тойлорду өткүзгөнгө ыңгайлуу. Үйлөнүү үлпө тойлорун өткүзгөн. Женщины там готовят бешбармак. Нет, еще хурут, бешбармак. Да, то есть да, азаматсыздар. Бирок эмне үчүн бул беш бармакты тойду кирпичтен жасалган үйдөн, ылайдан жасалган үйдө эмес, бирок боз үйдө кылышкан. Because the Мурда. Илгери, давай. Да. Эмне үчүн? Бул боз үйдүн өзгөчөлүгү эмнеде? По-русски нельзя. Аракет кылабыз. Потому что когда зимой, чтобы не упало, чтобы бозой не упало куда-нибудь, ничего не... Дождь не протекает? Да. Хорошо. Но эмне... нет, дождь протекает. Бирок эң негизгиси кыргыздар эмне үчүн? Азыр биз боз үйдө жашайбызбы Чикагода? Жок. Кыргызстанда боз үйдө жашайбызбы? Жок. Жок. Бул конок карганда же болбосо бир салттар да салынып турабы? Бирок эмне үчүн азыр жашабайбыз, бирок мурда жашашкан? Да, Мурда эмнеге жашашкан? потому что еще стиль домов не было. Архитекторов не было, да? Да. Дизайнеров не было, да? Хорошо там не строили, кирпичов не было, Ага. там бетона не было. Бетон. Ага. Арзан, эффективдүү. Бетон еще не было. Бетон не было, бетон жок болгон. Датаймайм, эң негизги артыкчылыгы боз үйлөрдүн? Биз көчмөн калк болгон үчүн боз үйдү 1-2 сааттын ичинде жазып, анан кайра чогултуп, атка же төөгө жүктөп алып кетип калышчу. Биз калчтан болчу. Вот Боз это. үйдүн башкача аты. Он может разбираться и обратно вот так. И люди же там, Узбекистан, там всякие, Таджикистан. да,
а вот эти все области, они по друг другу вот так ехали и юрты вставляли. Азаматсыздар. То есть эффективдүү болгон да? Кандай болуп жашаш үчүн? Монтип жашаганда эмне кылат? Көчүп Они на лошадке түгүдүк азаматсыздар. Бул ошо лошадкада түгүдүк кылган адамдарды кантип айтышы эле? Номадс кандай болот кыргызча? А я знаю, не попутчу. Көчмөндөр болгон. Туура, Даткайым айымга да ыраазычылык билдиребиз, и балдарга да ыраазычылык билдиребиз. Ошентип биз азыркы биринчи турду аягына жеттик. Оюн жактыбы? Суроолор жеңил болдубу? Сүрөттөгүлөр. Сүрөттөр жеңил болдубу? Буюмдар жеңил болдубу? Жеңил болду. Хорошо. Экинчи раундга даярбызбы? Даяр. Easy peasy болду да? Даяр! Кеттик. Экинчи турдун эрежеси боюнча сиздерге бул жерге келген баракта бир тест суроо болот. Бир суроодо 4 жооп менен келет. Сиздердин максатыңыздар туура жоопту таап, коңгуроону басып, жообуңуздарды бересиздер. Кыргызстандын борбору кайсы шаар? Бишкек. Азамат. Oh my god. Кыргызстандагы эң бийик тоо кайсыл? Жеңиш чокусу. Жеңиш чокусу азаматсыз. Кайдан билесиз жеңиш чокусун? Потому что өткөндө мен айылда болгондо ошо шаардар ошо эти mountains я видел. Да, азаматсыз. Кыргызстанда негизги тил кайсы? Негизги тил кайсы Кыргызстанда? Кыргызча. Азаматсыз. Салман жооп берди окшойт да? Кыргызстандагы негизги көл кайсы? Исыкөл. Азаматсыңар. Бул жерде 0,5-тен берсек керекпиз. Экөө тең туура жооп берди. Мичиган. Хорошо. Эмне Мичиган кайсыл жакта жайгашкан? Чикаго жакта. Иллинойс Чикаго жакта. Иллинойс и Мичиган штаттарынын ортосунда жайгашкан. Lakeshore. Азаматсыңар. Кыргызстан кайсы континентте жайгашкан? Азия. Туштук Америка. Ой. Азия. Б, то есть В. Салман. Түштүк Америкадагы Кыргызстанга жакын мамлекеттин аты кайсы? Кайсы мамлекеттер Түштүк Америкада Кыргызстанга жакын жайгашкан? Мексика бар. Мексика, Канада. Канадалар бар, азаматсыз. Бунун баары Кыргызстанга жакынбы? Ооба. Биз Кыргызстанды берге алып келгенбиз. Себеби дегенде Чикаго Кыргызстандын 8-чи областы, туурабы? Америка почти уже Да. Кыргызстан типа. Азаматсыз. Кыргызстандын көчмөн жашоосунун символу кайсы жаныбар? Т. Тө. Көчмөндөрдүн. Эмнеге үчүн тө? Төдө. Эмне үчүн тө? Салман. Ал болсо. Ат. Эмне үчүн ат деп ойлойсуз? Ат бул Кыргызстанда, да. Биринчиден ат көп Кыргызстанда. Тастыкталган факт и маалымат. Кыргызы на ат катаются. Да, кыргызы на ат катаются, ребят. Также катаемся на ате, да? Хорошо, Даткайым туура кылды. Туура айттыңыз, Айлин. Кыргызстандын көчмөндөрдүн символу ат болот. Ат жаныбар. Көбүнчө боз үйлөрдө аттар менен ташыйчу, э? Ооба, эмки суроо. Кыргызстандагы негизги улуттук тамак кайсы? Плов. Бешбармак. Салман кайсыл тамак? Бешбармак. Бешбармакты эмне менен жасайбыз? Кантип жасайбыз? Эң негизги ингредиенттери. Эт, курдак. Эт. Картошка. Камыр. Кантип жасайбыз? Биринчи этти куруйбузбу, эмне кылабыз? Куруйбузбу? Жок. Эт курулабы? Жок. Эмне кылабыз? Биринчи этти кетебиз. Этти эмнеге бышырабыз? Этти каяктан бышырат? Какка салабыз? Этти кайсыл жерге салабыз? Казан. Казанга суу менен салынат, да? Туз кошулат. Анан кийин камыр кошулат и лукту пиязды үстүнө кошулат, да? Азаматсыздар. Бир жерден камырды үйдөн жейсиздерби, жасап? Да. Ким жасайт камырды үйдө? Мен мамам. Мамаңар жасайбы? Апаңар жасайбы? Хорошо. Даамдуу жасайбы? Хорошо. Тиги америкалык досторуңарга бердиңер беле оститип камырды? Жок. Хорошо. Азаматсыздар. Экинчи суроо. 31 августта Кыргызстанда Норuz. майрам белгиленет. Норuz. 31 августта. Жаңы жыл.
жаңы жаңыз. Август это Норус. Жаңы жок. вот Б. Эгендудуктуку. Конституция. Нет, Норус, это Норус. Норус качан болот эле? Норус качан байрам? 31 августа. А не, а в апреле это. Вот это. Б. Куну. Элмедук. Конституцияның күні. Қайсы конституция? Американың же Қырғызстанның конституцияның күні? Қырғызстанның конституцияның күні. Хорошо. Жогорку кеңеш бияктан жаңы сунуш түшүп атат. Салман мырза 31 августта конституцияны майрамдайлы дейт. Ойлонуп көрүңүздөр. Ойлонуп көрүңүздөр дейм. Бирок сиздин оюңуз кимде дейсиз? Эгемендүүлүктүн күнү. Эгемендүүлүк деген эмне? Эгемендүүлүк боз үйгө барат. Эгемендүүлүк күнү боз үйгө барат. Бул орусча айтканда День независимости, да? А англисче айтканда Independence Day. Independence Day, да? То есть 31 августа, 31 августа эмне майрамдайт экенбиз? Independence Day. Independence Day деген эмне? Эмне үчүн майрамдап атабыз? Башыбызды оорутуп, выходной алып, тамак жасап, үйдөгүлөр. Билбейм. Салман. Кичине отдых алып, Чарчашты, көп иштешти. Көрүштөсүп, азаматсыздар. Көп иштешип чарчашты. Азаматсыздар. И бирөөгө иштегенден да чарчашты. Ошон үчүн independence алып, эгемендүү болуп, өзүнчө иштейли деп чыгына. Азаматсыздар. 31 август эгемендүүлүктүн күнү. Кыргыздардын улуттук Калпак. кандай Калпак. 05-05-тен берейин. Калпак. Бейсболка кайсыл жактын улуттук кийими? Баш кийими. Бейсболка. Ой. Кайсыл улуттун? Да, баш кийими. Да, кепкалар кайсы жакта? Кайсыл улуттун баш кийими? Базардан. Базар. Ош базарынын улуттук кийими бизде бейсболка кепкалар. Азаматсыздар. Шапка-ушанканы кайсы жакта кийишет? Кайсыл? Шапка-ушанка, вот это, Дордой. Дордойдо кийишет. Бизде Ош базарында кепка кийишет, а Дордой базарында шапка-ушанка кийишет. Азаматсыздар. Чоң рахмат. Прекрасно. Хорошо, азаматсыңар. Биришке кол чаап коелу. Жаткан межеге өзгөчө чоң кол чабуулар, да, баарын түшүндүрүп берген. Хорошо. Кийинки суроого өтсөк. Эмки суроо деген көп түкүрсө Эмне болот? Көп түкүрсөк эмне болот? Чогуу. Суу болот. Типа ты плюнул, а теперь твоя одежда Суу. Или... Тоже логично. То есть, сиздин оюңуз боюнча Потому что Иссык-Куль это типа вода озера, а озеро, типа, если ты плюнул, здесь вода будет, а озеро это вода. Жакшы ассоциация. Сиздин оюңуз? Өлкө. Көп түкүрсөм, өлкө болот. Кыргызстанга көп түкүрүлгөн, ошон үчүн өлкө болуп калдыкпы? Азаматсыз, оюңуз жакшы. Даткаймайм. Кайсыл ой туура жооп, кайсыл жооп туура, эмнеси менен ал? Айлин айткан экинчи сиздин вариантыңыз туура болду. Көп түкүрсө көл болот. Көл болот. Анткени биздин көл кичинекей тамчылардан чогулуп келген көл болуп калат, Ошон үчүн көп түкүрсө көл болот деп айтылып кетет. Азаматсыздар. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Амансына жете алдыңыздарбы, кудалар? Бизде чоң кудалар отурат. 3-чү турга аман эсен келип алганыңызга алхамдулилля дейбиз. 3-чү тур. Баштайбыз. 3-чү турдун оюндун аты котормочу, переводчик. Бизде эки котормочу бар. Котормочулар англисче айтылган сүйлөмдөрдү даткай межеге кыргызча которуп берет. Бизде бүгүнкү котормочулардын ролунда Салман мырза жана Айлина айым кол чабуулар. Жана Даткайым айымга кол чабуулар. Оюнга даярсыздарбы? Yes. Баштадык. Let's get started. Баштадык. I wake up at 6 a.m. Мен саат 6-да турам. Good job. I get up at 7. Мен жетиге турам. Wake up туруу же Турам. ойгонуу. Wake up это ойгонуу, а get up турам. Хорошо. Кийинкиси. Then I go to the bathroom. Мен Андан кийин Мен туалетке барам. Мен туалетке барам. in the bathroom I clean my teeth
I brush my teeth and I wash my face. Так сложно. In In the bathroom. сейчас wait. Bathroom. Можно я? Туалетте мен Нені тазалайбыз? я же представьте, есть же бывают же люди, которые не могут говорить, и они не могут видеть, не могут слышать, и они должны рассказать так. У нас это сурдопереводы пошли, да? Хорошо. Стараемся, хорошо. Мы же повторили. Хорошо. Жардам берет, да? Салман? Скажите по-английски опять все заново. In the bathroom, I clean my teeth and wash my face. Туалетте мен тишимди жууйм. Что? And wash my face. Мен Тишімді тазалайм. тишимди тазалайм, мен бетимди жууйм. Тура ғой, қаймайм? Азаматсыздар, азамат. Әрекетке қол чабы. Да, бұл жерден тура жауап бергенге тура қыласыз. Кейін кезде, then I go to the kitchen. Мен кухняға барам. I make breakfast for my family. Мен тамакты жасайм. Менин атам. Үй бүлөмі, for my family, да? Үй бүлөмі жазайым. Азаматсыз, қайсы тамақты? Түшкі, түнгі тамақты? Breakfast. Түнкү. Ой. Үстүнкү. Эртеменки, да? Эртеменки тамақты жазайым. Хорошо. For breakfast, I like fried eggs. Fried eggs? Yes. Fried eggs. Fried eggs. Yeah. On breakfast, I like fried eggs. Like an omelet. Okay. Эртеменен мен жасайм омлет же картошка фри. Картошка фри. Fried eggs, это картошка фри. Азаматсыз. Креативті ойлануға өзгөчө қол чабулар. Then, I usually have a cup of coffee. I usually have a cup of coffee. Анан менде I usually полный cup of чего? Кофе, да? То есть эртеменен тамақты биз эртеменен жумуртканы бышырып, жеп туруп, артынан неменен ичеткенбиз? Кофе ичебиз, да? Эмне кандай болот? Кофе. Мен Мен жумуртканы жасап эртеменки тамакка андан кийин кофе ичем, Мен күндөн сайын кофе ичем. Иә. Раткайым айымға. Жақшы которма беркенге, да? Then, I do the dishes and go to get dressed. Айлина? I do the dishes. Мен тазалайм тарелка. Мен тазалайм посуда. And И жана go to get dressed. мен кийимим. Giyimimde giyim. Azamatı. Sonun. My dad usually takes me to school. Менин атам мага жасты Usually takes me to school. Takes. Yes. Апарат мени школга. Менин атам мени мектепке алып барат. Мектепке алып барат. Хорошо. My school starts at 10 a.m. Менин мектеп начинается башталат. Какого вы сказали? 10? Он Azamatsız. Menin mektebim saat 10'da baştalat. Azamatsızlar. My favorite subject is drawing. Drawing. Мое любимое искусство. Менин жакшы көргөм сабагым ал art это сүрөт тартуу, да? Drawing, да, сүрөт тартуу. Азаматсыз тоже сонун. I have a lot of friends. Мен бар менин досторум. Менде
бар менин досторум. Көп достор бар. Азаматсыз. My best friend is back. Менин досум келди. Менин дос. Ой. Best Менин friend. жакшы көргөн досум кайра келди. Хайра келди. Is back. Like Хайра келди is back. Либо he was анын аты back. Биздин back, да? Okay. My best friend's name is John. Менин жакшы көргөн досум аты Джон. John is 10. John is John 10. John 10 жаштамын. John 10 жашта. Азаматсыз. John жардам берүү кештек албай да. Мен сага жардам берип атпаймынбы бул жактан, хорошо? Саламат. John lives in Chicago. Джон Чикагодон кеткен. Нет, Lives. Джон Чикагода. Джон Чикагодо жашайт. Жашайт. John азаматсыз сонун. John has 4 brothers. John has төрт иним. 4 инизи бар. Джондун 4 инизи бар. Азаматсыз сонун. Иниси бир туугандары бар, азаматсыз. Хорошо. Кийинкиси. After school, I go to swimming. Swimming деле. Swimming. После мен Мектептен кийин. мектептен кийин мен плаванияга барам. Плавание бизде кыргызча? Суга түшкөнгө барам. Суга сүзүүгө, суга түшүүгө бар. Азаматсыз сонун. Биз өз эле колдоп туруп эле. Ура делечи. Хорошо. Достор. After swimming, we go to restaurant to have our dinner. Кийинки Суга сүзүүдөн кийин. да, суга түсүндөн кийин менин үй бүлөм барам. Ресторан барабыз. Ресторанга барасыз. Азаматсыз, ресторанга барасыз. My favorite restaurant is Arzan Cafe. Менин жакшы көргөн кафе ал Арзан не? Arzan Cafe. Арзан кафе. Азаматсыз. Arzan Cafe'ге барыстан салам. Бүгүнкү катышуучулардан. Бүгүн болсо Арзан кафеде скидка 100. 100% скидка. Хорошо. Браво, күтөбүз. After having dinner, we go for a small walk with our family. After having dinner. Dinner. Эртеменки түшкү кечки тамакпы. Кийин. After кийин Кечки тамактан кийин. да, кечки тамактан кийин биз барабыз басканды. Баскан. А Да, можно басканга. спросить? Можно по-русскому говорить? Нет, можно на русском, друг мой родной, да? Хорошо? У тебя же получается хорошо. Ты что переживаешь? Учу, хорошо. Слушай, я даже некоторые слова не знал, то, что ты говоришь. У тебя хорошо, очень круто получается. Умничка, молодец. Every evening, we watch TV with our family in the living room. Every evening. Ар кечинде Biz we watch TV. Biz болсо телевизорду көрөбүз. Телевизор көрөбүз. Үй бүлөмүн. Үй бүлөсү. Азаматсыз. Сонун. We like watching horror movies. Will? We watch. No. We like watching horror movies. Биз Айтпайбыз. Азаматсыздар. биз Жакшы көрөбүз. Эмнени? Horror movie. Horror никак не переводится. Да, страшный болот. Окей. Страшный болот. Коркунучтуу фильм. Кино. Жакшы көрөбүз, да? Тасмаларды кино жакшы. Азаматсыздар. My dad likes eating popcorn while watching TV. Менин атам жакшы көрөт жеген попкорн. Попкорн жеген жакшы көрөт while watching TV. Попкорн жеген жакшы көрөт While watching TV?
Эмне кылып атканда? Пока я Телевизор. смотрю. Телевизор көрүп жатып, попкорн жегендей жашайт. Телевизор. Азаматсыз. 5 бериңизчи. Сонун башкача котормочу болду окшойт. Сизге да чоң рахмат. Азаматсыздар. And at 10 p.m. I go to bed. At 10 Saat 10'da. saat 10'da men ухтан барам. Уктаганга барам. Азаматсыз. Before going to bed, I clean my teeth and I wash my face. После этого нет. Before. Before это после этого, да? Мурун. Мурун. Уктардын алдында. Бурун Мухтардын Алдында мен тишимди жуйм. Жанан бетим жуйм. Азаматсыздар. Бири-бирибизге кол чап, колдоп коелу, азаматсыздар. Жакшы оюн болду деп айтам да. Сизге келген котормочулардын жумушун кандай баалайт элесиз? Жумушу аябай жакшы Оор болду. Оор, жеңил эмес жумуш, Тяжело. Ооба, жеңил эмес, абдан оор жумуш болду силерге. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Абдан жакшы которуп бердиңер. Мен көп сөздөрдү эми жаттап калдым. Үйрөндүм. Өзүңүздөргө айылын айым сизге переводчик болуп иштеген жактыбы? Да, жакты. Жакшы экен, жакшы экен. Бирок кыйын болдубу, Салман? Переводчик болуп, котормочу болуп иштеген кыйын бекен? Кыйын экен, Хорошо. Мүмкүн келечекте сиздер жакшы да, англис тилин, кыргыз тилин, орус тилин жакшы билгендиктен сиздер мүмкүн переводчик болуп, же болбосо тилмечи болуп иштесеңиздер болчу да экен. Жайкы каникулда турабы? Тура. Азаматсыздар. Анда эмесе биз ошентип 3-чү раунддун этегине жеттик. Оюн кызыктуу болду, жеңил эмес, өзүнүн башкача бир атмосферасы менен, вайбы менен өттү деп ишенебиз. Барыңыздарга өзгөчө биздин калыс Даткай мечеге, биздин катышуучуларга келип бергенсиздерге, убактыңыздарды бөлүп ушундай кызыктуу оюн бергенсиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Оюндун башында айтылгандай, ар бир оюнда жеңүүчү бар. Бирок бүгүнкү оюндун жеңүүчүсүн биз калыс менен жана редакция менен чечпей, бул мүмкүнчүлүктү биз көрүүчүлөргө берүүнү чечтик. Жаңы эрежелер боюнча, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер чечесиздер. Бүгүнкү катышкан Айылина айым менен Саламан мырзанын кимизи жеңгенин, кимизинин жооптору сиздерге креативдүү, башкача, out of the box, аябай актуалдуу жооп берген болсо, кимизи ушул эки оюнчунун кимизи суперфиналга барып, суперфиналдагы суперпризди жеңип алышын кааласаңыз, анда комментарийге өз оюңузду белип, оюнчубуздун атын жазып кетиңиз. Оюнчулардын кимизинин аты көбүрөөк жазылган болсо, ошол оюнчу бизден суперфиналга жолдомо алмакчы. Жана айтып кетмекчимин, курду үйдөн кур чыкпайт деп коет. Биздин катышуучуларга ушундай белектерибиз бар. Катышып бергендерге үчүн чоң рахмат. Салман. Чоң рахмат. Сиздерге бул катышып берүүгө еще дагы жолу басмалай кетчү нерсе, бул катышканыңыздар үчүн ал эми суперфиналга барып суперпризди утуп алгыңыздар келсе, ал өзүнчө сыйкырдуу жаңы башкача приз болот. Ага катышуу үчүн кимиңиздердин атыңыздар комментарийде көп айтылган болсо, анда ошоңуздар жеңиңиздер. Макулбузбу? Бардыгыңыздарга рахмат, урматтуу көрөрмандар. USA TV KG Кыргыз Kids шоусу Кыргызстандын, кыргыздардын жашоосун жана кыргыз тили жөнүндөгү алгачкы барактардын бири. Кошулуңуздар, бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кийинки көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Браво!